Жаштарга колдоо көрсөтөбүз. Бул боюнча Япония өкмөтүнүн каржылоосунда Бириккен Улуттар уюму Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги менен биргеликте иш алып барышууда. Анын негизинде Оштун Араван районундагы Чегават айыл аймагында жаштар борбору ачылды. Жаңы курулган борбордо керектүү шарттардын баары түзүлгөн. Жарык, таза бөлмөлөр, заманбап эмеректер жана акыркы үлгүдөгү электрондук жабдыктар менен камсыз болушту. Долбоордун алкагында бул жумуштарга 64 000 АКШ долларына жакын каражат жумшалган. Андан тышкары бизге түрткү болду. Азыр жаштар борборунун курулушу башталышынан, анан иш-чараларды өткөрүлүшү башталышынан бери калган жаштарды кызыгуусу өтө чоң боло баштады да. Мындай кылса болот экен, мындай кылса болот экен деген. Өтө чоң бир прогресс болду деп айта алам да. Андан тышкары эми жаштар биздин келечегибиз экен. Жаштар үчүн эчтекени аябаш керек экен. Бул долбоорду биз келечекте иштеп кетүүсүнө дагы бир кеңирээк кылып байылтышына биз кепилдик беребиз да. Аймактын жаштарынан куралган топ активдүү иш алып барууга буга чейин атайын имараттын жоктугунан түйшөлүп келишкен. Эми бардык муктаждыктар чечилген соң бир нече пландарды аткарууга белсенип жатышат. Мектеп жашындагы балдарды компьютерди жандыруудан тарта IT тармагын өздөштүрүүгө чейин көмөктөшсөк деген максаттары бар. Азыр биз айылдагы адамдарды мал багып, кой багып, суу коюп жүргөн балдарды баштапкы компьютерди эзүү бөлүмүн үйрөтүшүбүз керек да. Компьютерди иштетүү бөлүмүн үйрөтсөк, анан биз башкы фундаментин куюп койсок, университетке барганда ал адамдар өздөрү үйрөнүп кетише берет. Өздөрүндө усул болуп калат да, мындайча айтканда. Бизге ушундай жакшы шарт түзүлдү. Эми буюрса дагы ушундай проекттерге катышып, жанагы залды көрсөңүздөр керек, ошолдо чоң тегерек стол бар. Ошол столдун ар бирине бирден ноутбук койгонго аракет кылабыз. Ушул биздин айлыкматта көп улуттуу эл болгонубуздан улуттар арасындагы ынтымактуу бекемдөө максатында жаштарды өнүктүрүү боюнча өзүбүз окуп келген билимдерди ошол өзүбүздүн эле жаштарга жайылтуу максатында ушул жерде тренингдер иш-чаралар өткөрөбүз. Долбоордун алкагында Кыргызстан боюнча 10 жаштар борбору түзүлдү. Жалпы 305 000 АКШ доллары сарпталган. Япония өкмөтүнүн каржылоосунда Бириккен Улуттар уюму жана жаштар иштери боюнча агенттиги өнүктүрүү программасынын алкагында жаштарга акысыз окутуу программаларын да уюштурушкан. 4 000ден ашуун катышуучулар ишкерлик, жаштар саясаты, жергиликтүү өнүгүү жөндөмдөрү боюнча сабак алышты. Экинчиден маркетинг боюнча окутуулар жүргүзүлдү. Анан социалдык тармакта байланган ошол тармакка байланган темалар боюнча окутулду. Конфликттердин алдын алуу, дин таануу маселеси, коммуникациялар түзүү боюнча. Анан сиз айткандай, чынында биз окутуудан чектелбестен ошолорду колдогонго да аракет жасадык. 60тан ашыгыраак бизнес долбоорлор колдонулду. Ошо 10 аймактын ичинде. Азыркы күндө алдын баардыгы тең иштеп атат, өз жемиштерин көрүп атышат. Ошол бизнестин ичинде 225 жумуш орду түзүлдү. 2 жыл бою аткарылып келе жаткан долбоордун жыйынтыктарынан бир мисал. Жаштардын алдыңкылары жергиликтүү бийлик органдары менен өздөрү жашаган аймактардын социалдык, экономикалык маселелерин чечүүгө активдүү катыша башташты. Өнүгүү жолуна мамлекеттик ишканалар дагы салым кошот. Биринчи алгачкы жумуштардан болуп, 1-2 жумадан кийин Бишкектен 3 адисти жөнөтүп атабыз. Бул болгон борборлорго келип, 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк программаларды, тренингтерди өтүп кетишет да. Бул деген биринчиси бул бизнес тармагында жергиликтүү жаштарга жолдорду көрсөтүп берүү, элементардык бир багыттарды көрсөтүп берүү бул бир. Экинчиси бул SMM PR. Азыркы учурдун эң маанилүү бир кесиби болуп калбадыбы? Жакшы өздөштүрүп алса, бияктан өздөрү жолун таап, өздөрү бир кызматташып, жакшы жолдор ачылып кетишүү мүмкүнчүлүктөр бар. Үчүнчүсү стрит воркаут, заманбап турникеттер, баягы массалык спортту жайылтуу жана жаштарды үндөө катары. Мына 3 тармактан
бизде адистер келмекчи. Келип ошол үйрөтүү менен катарлаш бир күндүк иш чара менен кетип калбай, андан кийинкисинде суроо жооп болсо аларды алып кете турган туруктуу бир система менен ишти жүргүзө турган болуп атат. Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар уюму жергиликтүү өнүгүү жана ишкерлик чөйрөсүндө жаштардын жалпы коомчулуктун дараметин жогорулатууда колдоо көрсөтүү үчүн масштабтуу ишмерчемдерди аткарып келет. Айрыкча былтыркы жылдагы карантинден кийинки социалдык, экономикалык абалды жакшыртууга басым жасоодо.